Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Бүгүн өтө өзгөчө күн. Себеби дегенде бүгүн сиздер менен атайын ушул менин көзөмөлүмө жазылам деген катталуучулар менен бекер онлайн консультация өткөрөйүн деп атам. Социалдык проектим бул дагы. Азыр сиздер менен биз түзмө түз сүйлөшүп, буйруза баардык сиздердин көйгөйлөрдү талкуу кылып, разбор кылып, көзөмөлүм жардам бере алабы же жардам бере албайбы, же кандай кылыш керек, каяка барыш керек баардыгын айтып бергенге аракет жасайм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өтө кызыктуу кейстер, өтө кызыктуу клиникалык учурлар айтылмакчы. Эгерде сиздерде да ушундай клиникалык учурлар бар болгон болсо, анда тезинен аракет кылып, дарылоо процессине киришүүнү сунуштамакчымын. Эн деген катталуучу экен. Сизди угуп атам. Сүйлөй берсеңиз болот. Саламатсызбы, саламатсызбы? Мен ушу сиздин көзөмөлүңүзгө жазылайын деп кечээ жазгам, анан бүгүн как раз ушу прямой эфир болот деп суроо берсе болот деп калды да. Анан кызымды жазайын дегем да, кызым негизи 7 ай болду да. 7 айынан бери мындай бир кандай десем, улам эле бир ооруп келет да. Төрөлгөндөн баштап мындай аябай ичи газ болду, анан баягы колики болду деп ойлойбуз го, ошондой деп ойлодук. Анан дарыларын бердик, бирок ошол такыр эле калбай, түндө аябай ыйлап, кечке чейин 3-4кө чейин ыйлап, аараң уктап ушундай болупту да. Анан ошол эле убакта мындай денесине да кызылдар чыгып, көзүнүн четтери мындай сары корочка болуп, ушинтип анан биз дерматологторго да бардык, окулистке да бардык. Себорийный дерматит, атопический дерматит, среднее тяжелое состояние деп койду. Анан алардын жазып берген гормональный эмеси, ошол лечениялары, анан кийин тоже мындай бүт баардыгы мындай временный болупту да. Анан биздики еще неме коюлганда, могу коликиге окшогон улам кетпегенден улам жанагы лактазная недостаточность болуп чыкты да, кан аркылуу тапшырдык. Аны мен ошол билгенден кийин мен өзүм жанагы биз айылда турабыз да, анан сүт, кофе ичип, каша ичип ушинтебиз да. Анан сүт ичпей калдым. Анан диета кармап бир кички жана май жеп койсом дагы бул кызым баягы кызыл болуп калганын байкайм да. Анан бир жолу кички мороженое жеп койсом аябай тынчсыз болуп, ошо таң атканча ыйлабай чыккан да. Бул ушундай прямой эме бар экенин мен мындай өзүм билдим да. Андан сырткары балыкка дагы аябай аллергия болуп кетти, жаңгакка болуп кетти. Анан азыр дагы бир дерматологдон консультация алсак, эме жазып берди да, жанагы Алекс 2 тест деген бар турбайбы, 300 аллергенничи. Если гормон Алекс 2 тест дегенчи, ошого направление жазып берди да. Эми ошону тапшырыштан мурун ошо сизден да консультация алалы деп чечтик да. Анткени биротоло тапшырсак биз ошол мындай кандай десем, жакшы болууну каалап атабыз да. Үйдө биз өзүбүз негизи мен аллергикмин, күйөөмдө деле астма эмеси бар, астмасы бар. Биз өзүбүз айылда турабыз, анан мындай үй жаныбарлары бар бизде. Может, биздики прям мындай наследственный болуп ататтыр да, болушу деле мүмкүн. Может, же кызым конкретный дагы бир ошондой эме айткандай жаныбарлардын жүнүнө деле эме болушу мүмкүн дейт да, аллергия болуп. Анткени улам эмеге келбей атасыңар дейт да, баягы гормональный лечениядан кийин кайра эле чыгып атат. Чыкса, демек силерге ошол анализ сөзсүз тапшырышыңар керек деп жатат да азырчы. Анан ошонун силерге да жазылып көрөлү деген мен сизге жазылып, анан балам дагы кичине эмеси бар да, мындай түн ичинде жөтөлөт, эртең менен жөтөлөт, анан күндүз тапташынакай эле. Ушул аллергический жөтөл болуш керек дейм да, баягы мурдуна жабылып калып, анан оозу менен дем алып, ушундай эме мурдун текшертсек мындай жакшы эле деген да, бирокчу. Башка симптомдору деле жок мындай. Анан ошол эменин суроом ошол болчу да, сизге ошол жазылып эметсе жакшы болобу дегенчи. Анткени уже 7 айдан бери биз шаарга ар кайсы жака барып көрдүк да, клиникаларга барып, тиги Кроха, анан Кортекске да бардык, Чипенкага да бардык. Анан бирок кызым ошол эч неме болбой атат да, кыйналып атат да, мындай айтканда. Кызыңыз канча айлык азыр?
7 ай болду. 7 айлык, эмчек эмет? Ооба. Салмак кошуусу жакшы, бардыгы жакшы. Ошол салмак жагынан болсо, биз деген 4,5 айында биз эми бул жакта баягы арасында болду мындай жакшы болуп калган моменттер болот да. Анан туруп кайра эле неме диетада болсом деле кайра чыгып кетет. Анан ошо жакшы болуп калган маалда биз 2 жолу прививкасын алганбыз. Анан 4,5 айында салмагы 8 килограмм, 9 килограмм, 8 килограмм болчу, 8,5. Анан могу 6-7 айына чейин ошол эми вес кош болуптур да, биз шаарга барып түшсөк. Бирок мындай педиатр карап, мындай самочувствие жакшы, мындай нормада эле экен деди да. Эми мындан ары дагы байкашыңар керек деди. Ушуга чейин витаминди бергенсиздерби, витаминди? Берем. Эмне бересиз? Кайсы препаратты бересиз? Калиядан бересизби эмне? Жок. Аз. Аквадетрин бересизби? Жок. Аптечный эмес. Азыр могу жакта отурат. Дагы эмне дарыларды бересиз? Биз негизичи аябай көп лечение алганбыз ушу окулиттен, дерматологдордон, эми аябай эле көп лечение биздин эмебиз көп мындай историябызчы. Бул кантип көргөзөм, бул эменики экен да. California Gold Nutrition дегенби, ошондой фирманыкы экен. Baby витамин D3 400. Ошондон канча капля берип турасыз күндө? Экини берем, 2 жолу. Анализ текшерип берип атасызбы же без анализ эле мындай эле берип жүрөсүзбү? Угулбай калды. Анализ менен бересизби ошол витаминди или анализ жок эле жөн эле педиатр айткан дозада эле берип атасызбы ушинтип эле? Ооба. Анализ тапшырып көргөн эмеспиз биз, ошо бир эле неме анализ тапшырганбыз. Общий анализ крови тапшырдык, анан жана капрограмма, кална дисбактериозду тапшырып көргөнбүз. Анткени аябай ичип өтчү да ар бир памперске. Үйдө кандай порошоктор менен жуусуздар? Кийимдерди, кызыңыздын кийимдерин. Ушастинан деген эмеспи? Кандай дейсиз? Кандай порошокторду колдоносуздар? Кийим жууган, башка жууган, денесин жууш үчүн негизи эле кандай гигиеналык каражаттар? Эме порошокту деген мен өзүмдүн колумда немем бар да, экземам бар да. Анан мен бул экзема менен көптөн бери азыр эми жакшы эле кички жерин эметип атат да. Ошон үчүн могу биздеги порошокторду колдонбойм да. Мен Озондон мындай состав чистый порошок заказ кылам. Ошого вообще эч кандай реакция болбойт да. Мен колумдагы эч ким эчтеке болбойт. Мен анткени мындай порошокко колум тийгизгенде эле сразу билем да, жакпаганынан, ушу колумдан эле билип коем. Эме Чистаун деген фирманыкы, анан Пузия деген ошол фирмаларды заказ кылам да. Орустардын эмеси, бир эме тоже көргөм да, ушун чистый состав деп алып көргөм, ошондон кийин аябай жаккан, анан ошондон кийин ошол жактан эле идиш жууган каражатты деле ошол жактан заказ кылам. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Нилуфар. Нилуфар айым, түшүнүктүү, сиздин көйгөйлөрдүн баардыгы менен угуп танып чыктым. Сиздердики өтө сложный состояние. Себеби дегенде ушуга чейин өтө көп лечение алып койгонсуңар, өтө көп нерселерди кылып койгонсуңар. Тем более отягощенный анамнездеги бар экен уже, баарыңарда аллергический реакция. Эми бул жерде мындай да, сиздер азыр аллергочип Алекс тапшырайын деп атпайсыздарбы? Аллергочип Алекс сиздерге кайсы нерсеге аллергия бар экенин кабар берет да. Дебейсизби? Могу нерсеге ушул нерседен сактангыла, аркы берки депчи. Бирок бир нерсени билип коюңуз. Даже сиздер ошол нерселерден 100% сактана алабыз деп гарантия бере албайсыздар. Бул бири да. Себеби дегенде анын баарынан сактануу бул мүмкүн эмес нерсе да. Түшүнүп атасызбы? Экинчи момент. Бул любой аллергический реакция бул организмде. Аллергиянын патофизиологиясы бул негизи жана эле айтып кеткен аутоиммунный процесстен башталат да. Мындайча айтканда, биздин организмибизде тучные клетки деген болот. Ошолордун башкачараак реакция кылуусу да, сырткы факторлорго, көрдүңүзбү? Сиздерде ошол өзгөчөлүк бар. Кээ бирөөлөрдө мисалы денесине бир нерсе чыгуу менен көрсөтүлөт, кээ бирөөлөрдө астма менен көрсөтүлөт же башка менен. Азыр биздин эң негизги задача именно ошол организмдин сырткы чөйрөгү болгон адаптационный силасын күчөтүшүбүз керек да. Мындайча айтканда, мисалы буга чейин сиздерге бир аллерген таасир берди да, кызыңызгачы реакция болду, денесине бир нерселер чыкты, туурабы?
Эми биздин задача мисалы ошондой нерсе таасир бергенде денесине чыкса дагы аябай төмөн деңгээлде, өтө алсыз деңгээлде билинер билинбес деңгээлге жеткиришибиз керек да кызыңыздын организминчи. Жутасызбы? Бул деген сөз эмне деген сөз? Бул эмне менен чыгат? Бир нерсени айтып коеюн. Бул дары менен мындай деңгээлге чыкпайт организм. Себеби дегенде бардык дарылар бул клиницкий фазада колдонула турган нерселер. А биз именно кызыңыздын мындайча айтканда организмде любой процесстин өнүгүүсү үчүн 4 фаза керек да, 4 фаза. Биринчиси инерционный фаза деп коет. Бул учурда эмне болот? Бул учурда организмдин өзүнүн ичинде какой-то бир процесстер пайда болуп баштайт да. Жудасызбы? Инерционный фазада биз даже анализдер аркылуу эчтекени көрө албайбыз. Любой заболеваниедачы. Экинчи бул субклинический фаза деп коет. Бул жерде уже анализдер аркылуу биз кандайдыр бир нерселерди аныктап баштайбыз. Чото анализи не болуп атат, чото эзинофилдер көбөйүп кеттир, базофилдер көбөйүп кеттир, нейтрофилдер көбөйүп кеттир деп. А үчүнчү фаза бул уже клинический фаза. Сиздер уже клинический фазадан да өтүп, андан кийинки уже төртүнчү фаза бул уже или обострение болот, или ремиссия болот да. Сиздер уже обострение фазасында өтүп атасыздар да, көрдүңүздөрбү? Эми биздин задача ушул жерде именно могу инерционный анан субклинический фазасында таасир беришибиз керек да кызыңыздынчы. Мындайча айтканда кызыңыздын жашоо образы, күнүмдүк жашап аткан факторлору, күнүмдүк жеп аткан нерселери, анын жалпы состояниясы, сиздин эмоциональный состоянияңыз, себеби дегенде эненин эмизип аткан состояниясында эненин сүтү аркылуу дагы көп интерлейкиндер, бардык нерселер өтөт да, ошол нерселерге бүт көңүл буруу. Бул жерде не только кызыңыз эле аяктуу, бул жерде уже в целом бардык үй бүлө мүчөлөрүңүзгө таасир беришибиз керек да, чотасызбы? Себеби дегенде качан сиздерге комплекстүү түрдө таасир берилгенде гана уже айлана чөйрөңүздөгүлөр бардык нерселер идеалдуу абалга келип баштайт да, чотасызбы? Анан экинчи момент азыр мисалы аллерготип алексти көрөлү дейли. Аяктан сиздерге мисалы мышка аллергия бар экен, итке аллергия бар экен деп чыгарып берди. Сактанып атасыздар, бирок бир нерсени билип коюңуз. Ошол нерседен сактанып коюп эле сиздерди могу оорудан кутултпайт да, көрдүңүзбү? Биздин задача ошон үчүн максималдуу түрдө көп убакыт бою мындай могу абалды ремиссияга түшүрүшүбүз керек да. Сиздердин буга чейинки ошибкаңыздар эмне болгон? Караңыздар. Буга чейин какой-то бир гормондорду колдонгоңуздар, ремиссияга түшүргөздөр, бирок кайра эле обострение боло берген да. Мындайча айтканда ремиссионный период сиздерде өтө аз болгон. Көрдүңүздөрбү? Ремиссионный период өтө аз болгонун айынан кайра эле повторно болуп кетип атат да. Любой ушул денеге чыккан нерселер, любой аллергический фаза бардыгы ремиссионный фаза канчалык көп боло турган болсо, долго боло турган болсо, анда ал абалдын кайра повторно болуу ыктымалдуулугу өтө төмөн болот да. Түшүндүңүзбү? Менин көзөмөлүмдүн негизги максаты кызыңызды максималдуу түрдө ошол көзөмөл алкагында ремиссияга түшүрүп алып, ошол ремиссияда күн сайын көзөмөл кылуу менен, күн сайын сиздин отчет чогултуу менен, күн сайын сиздин аракет менин көзөмөлүм менен ремиссионный фазада көп долго кармашыбыз керек. Айрыкча азыркы учурларында бул өтө маанилүү да. Канчалык биз даже бир жылга чейин эгерде ремиссияда кармап жүрө турган болсок, денесине эчтеке чыгарбай, эч кандай аллергия кылбай, аллергический факторлор жок кылып, анда бул уже кийинки жылы аллергический реакция пайда болот дегендин вероятности как будто бир 80% кылдыйлап кетет да. Түшүндүңүзбү? Суть ошондой. Көрдүңүзбү? Анан дагы мен сизге бир нерсени айтып кетейин, дагы бир важный момент айтып кетейин. Кээ бир учурларда мисалы сиз аз диета кылып атасыз, ограничение кылып атасыз, жумуртка жебей атасыз, балык жебей атасыз, баарын кылып атасыз, идеально кылып атасыз, бирок по факту караганда всё равно аллергия болуп атат. Дагы именно ушундай терапия бар. Жадагызда ушинтип баланын жашы наоборот кичинекей кезинде тескерисинче аллергендерди көбүрөөк колдонуш керек деп көпчүлүк гайдлайндарда айтылат да. Эмнеге? Себеби дегенде бала кичинекей кезинде баягы түрдүү аллергендерге адаптационный периоду более жакшыраак болот. Айрыкча энени эмизип жүргөн учурда иммунитет жакшы болуп, мисалы бала аллергендерди кабыл ала берет, аллергический реакция пайда боло берет. Бирок убакыт өтүү менен уже 1 жаштан өткөндөн, 1,5 жаштан өткөндөн кийин баягы аллергендерге баланын организми уже таасир бербей калат. Мындайча айтканда баарына көнүп калат, түшүнөсүзбү? Мен мисалы кээ бирки ушундай именно сиздин состоянияңыз менен катталган адамдар болгон да. Мисалы жумуртка жесем эле доктор дейт, кызымдын бети ташып, атопический дерматит күчөп, кызарып, жара болуп кетет дейт да. Анан жумуртканы чектеп жүрөм дейт. Анан мен бирок ошол пациентке эмне дегем? Жок, жумуртканы токтотпоңуз дегем да. Наоборот, жей бериңиз деген. Наоборот,
азыр күчөтүшүбүз керек могу состоянияны. Просто бактериальный инфекционный состоянияга өткөрбөй, азыр мондай состояниеде алайлы. Главное жакшы уход кылып, жакшы баардыгын идеалдуу кылып, өтө күчөп баратканда обостренияны азайтып, ушундай форматта кылып, кийин вообще жумурткадан аллергия болбой калды. Көрдүңүзбү? Көрдүңүзбү? Уже организм, баланын организми бул аябай быстро адаптационный боло турган фактор да, мындай сырткы чөйрөгө тез эле адаптация болуп кетет. Эгер биз да ошол нерсени кыла турган болсок, мисалы сиз диета кармабай, как обычно, сбалансированный питание жеп, бардыгын полноценно белок, углевод, жир, кызыңызга дагы прикормду жакшы берип, полноценно берип, эч нерседен коркпой, дам эмнеден аллергия болуп кетет экен, дам эмне болуп кетет экен деп полноценно чоңойто турган болсоңуз, уже 1-1,5 жаштан кийин кызыңыздын мондай көйгөйлөрүнүн пайда болуу ыктымалдуулугу 80% азаят. Түшүндүңүзбү мени? Ошол азыр приколду мурун коркуп аткамда эмнеге болуп Сен ошибкаңды ошондо мындай ошибка. эме болуп кетет, сразу бактериальный болуп кетип атат. Инфекцияга өтүп кетип атат. Инфекцияга өткөрбөш үчүн эмне кылыш керек? Кыздын организмин күчтөндүрүшүбүз керек. Биз биринчи ферритин кандай? Ферритин деңгээли кандай? Витамин Д'нын деңгээли кандай? Витамин A'нын деңгээли кандай? Бүт көрүш керек. Именно ошол теринин микрофлорасына таасир берип аткан факторлорду изилдешибиз керек. Анан ошолорду аныктагандан кийин биз уже аллергия берсе дагы уже организм күчтүү болгон үчүн бактериальный инфекция күчөбөйт. Түшүндүңүзбү мени? Ошондой. Кыскасын айтканда менин көзөмөлүм бул. Сиз ойлобоңуз. Доктор, эми сенин консультацияңа жазылайын дедим эле, сен да бир мненияңды угуп коеюн дедим эле, эмне дейт экенсиң деген максатта жазылбаңыз. Менин көзөмөлүм бул жөн эле сизге мындай эле айтып коюу эмес. Менин максатым максимальный каждый пациентке бүт күчүмдү арнап ошол көйгөйүнөн кутулганга жардам берүү да. Бул нерсе качан ишке ашат? Качан мен сизди кызыңызды состоянияңызын күн сайын көрүп турганымда. Күндө саат канчада туруп атат, канчада уктап атат, бүгүн эмне тамактары жеди, эшикте канча саат гулять этти, сиз эмнелерди жеп атат өзүңүз, канча жолу эмизип атасыз, по большому канча жолу, по маленькому канча жолу болду, бүгүнкү терисинин состояниясы кандай, эмолентти саат канчада колдондуңуз, мен жазган дарыларды саат канчада, бүт каждый день ушуларды толтуруп айтып турганга туура келет. Эгер доктор, мен ошол нерсенин баарына даярмын, мен кызым үчүн колуман келген аракетим кылам десеңиз, анда көзөмөлгө жазыңыз. Анан жок доктор, мен жалкоомун, эчтеке кылгым келбейт, мен андан жоопкерчилик ала албайм, мен эптеп бир майс сайс таап алсам эле ошолор жетет десеңиз, анда көзөмөлүнүн сизге пайдасы деле жок да. Ошондой. Жок, мен жалкоо эмесмин. Ошонун баарын аткарганга дайынмын да. Көзөмөлүнөн Экен баары эле мындай терисине эле мындай кылганда лечение кылып атат, а внутренний эч ким кылбай атат да. Мен аны өзүм да түшүнүп атам да. Анткени внутренний кандай мындай бүт витаминдери толук болуп, анан организмде мындай айтканда күчтүү болсо, балким ооруга да туруштук жакшы бере эле деп ошону өзүм дагы түшүнүп турам да. Анан врачтарга алып барсам баардыгы эле сыртынан эле кылып коюп атат. А вот ичинен лечение эч ким кылбай атат да, мындай айткандачы. Балким бул ичинен неме болуп аткандыр. Анан может ошо силер айткандай туруштук берип калат. Ооба да. Эч ким көзөмөл кылбай атат. Күн сайын көзөмөл кылмайынча бул оорулар кетпейт. Негизи эле мен ушул жерде отурган баардыгыңыздарга айтып коеюн, чындыкты эле айтып коеюн. Ушул жерде отургандарыңыздан баарыңыздарга айтып коеюн, чындыктычы мындай. Любой оорунун күн сайын көзөмөл кылмайынча 100% кетпейт. Өмүр бою ошо оору менен күрөшүп жүрүп, өмүрүңүздөр өтүп кетет. Анан 10 жылдан кийин уже медицинанын урдунда кол койдум дейсиздер. Медицинаның такыр болбогон нерсе экен дейсиздер. 11-жылы көз ачык, табып мабып, чөп чар менен кылгандарга барасыздар. 12-жылы алардан зыян алып, үмүтсүз абалга келип, мага эчтеке жардам бербейт экен деп, эмне ошол состоянияда калып кетесиздер да. Ошондуктан как мусулман врач катарында Кудайдын алдында сиздерге чынын айтып коеюн, Аллахтын алдында мындай любой состоянияны, любой ооруну дарылаш үчүн бул бир консультация же жөн эле дары жазып берип коюп, муну ичип кой, жакшы болуп кетесиң. Эми, конечно, ОРВИ болсо, ал ОРВИни дарыламасаң деле өзүнөн өзү айыгат. Мисалы, ич өткөк болсо, ич өткөктө деле өзүнөн өзү вирустар 3 күндө и так организм алар жеңип өзүнөн өзү айыгат да. Просто бизде көпчүлүк ушундай ооруп, жана острый период болуп, баягы ОРВИ болуп калып, анан ич өтүп барып, дарыларды ичип айыгып кетсе, дарын ичип эле айыгып кетсе болот турбайбы деген идеяны кармап калышат да. Көбүчү. Көбү ойлойт, муну ичип койсо эле айыгып кетет. Бирок 99% оорулар антип айыкпайт. Ошондуктан жакшылап эстеп коюңуздар бул сөзүмдү. Качан пациентти терең көзөмөл кылганда, качан ал менен терең изилдөө кылганда, күн сайын сиздер өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөргө жоопкерчилик алганда, мына ошондон жакшы результат болот да. Ошол нерсени эч качан унутпаңыздар.
Все анда жакшы туруңуз, Нурифайым буйруза баары жакшы болот, эч кыжалат болбоңуз. Бул состоянияны көзөмөл кылса болот. Эми кызым ушинтип аллергия боло береби деп кыжалат болбоңуз. Буйруза менин көзөмөлүмө жазылып калсаңыз, мен өзүм дагы дополнительный сизге керектүү анализдерди жазып берем. Аллергочип Алексден дагы тышкары терең изилдөө кылып, полностью тамак сиңирүү системасын, эндокриндик системасын, бардык абалдарын терең изилдөө кылып, конкреттүү так диагноз кылып, ошого жараша дарылоо ишин жүргүзөбүз. Саламатта туруңуз. Рахмат. Так, урматтуу катталуучулар, анда эмесе биздин дагы убактыбыз аяктап баратат. Кимге сөз берели эми? Ким эгерде түз эфирге чыгып көйгөйлөрүн айтам десеңиздер, чыксаңыздар болот. Көпчүлүк адамдар, чын эле араңыздардан эле көпчүлүгүңүздөр минтип кайрылып атасыздар да, эми доктор мындай, доктор жөн эле бизди кабыл алып бир жолу көрүп койсо болбойбу, бир жолу как будто мен пациентти бир жолу көрүп койсом, бир чудо эффект болуп кетип, адам айыгып кете турганда ойлойсуздар да. Медицинада андай чудо жок, чудо болбойт медицинада никогда. Медицина бул так илим. Бул жерде уже системный подход керек. Ежедневный контроль керек, күн сайын көзөмөл кылыш керек, күн сайын изилдеш керек. Мына ошондо гана анан кийин айыгуу болот да. Жөн эле врач көрүп эле жакшы сөздөрүн айтып, умный сөздөрүн айтып, бир нерселерди айтып, бир нерселерди аябай жазып берип, дарылар жазып берип, мына мону ич, минтип кой деген менен убактылуу какой-то эффект плацебо болушу мүмкүн сиздерде. Дары ичкенден кийин как будто бир 15 күн сонун өзүңүздөр сонун сезип жүрөсүздөр да, бирок по факту келгенде оорудан эч кандай айыкпайсыздар да. Ошон үчүн оорудан айыгуунун эң негизги жолу биринчи эмне кылыш керек? Биринчи туура диагностика кылыш керек. Экинчи очередь туура анамнез чогултуш керек. Үчүнчү очередь туура план лечения түзүш керек. Төртүнчү очередь ошол план леченияң кандай таасир берип атат? Ошол нерсени контроль кылып туруш керек күн сайын. Изменять этиш керек план леченияны, потому что көпчүлүк врачтар ойлойт, мен ушу түзгөн план лечениям идеалдуу таасир берет деп, бирок андай эмес. Практикада андай эмес. Мисалы 7 күн сонун таасир берип, 8-күн андай таасир бербей калышы мүмкүн. Ошон үчүн врач всегда изменять этиш керек өзүнүн ход лечениясынчы. Ошондуктан мен сиздерге дайым айтып келем, пациентти айыктыруудагы эң негизги нерсе бул көзөмөл деп дайым айтып келем, урматтуу катталуучулар.